саламатсызбы? Эл каттоо боюнча Эрмекбаев Айдыл Тергешбаевич. Саламатчылык, келиңиздер. Эл каттоо боюнча сиздерге бир нече суроолорду берейин. Кичине мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кичине убактыңызды бөлүп берсеңиз. Айтып бериңиз, жооп берейин. Сиздин аты жөнүңүз? Кулубаев Дамир Садырбекович. Кулубаев Дамир Садырбекович. Кулубаев Дамир Садырбекович. Үй бүлөдө канча болуңуздар? Үй бүлөдө 5 өйүз, келинчегим 3 балам менен. Келинчегиңиздин аты жөнү? Кулубаева Айнура Айваровна. Убактыңызды бөлгөн үчүн сизге чоң рахмат. Сиздерге да ишиңизге ийгилик, тез арада бүтүрөлүк. Саламатсыздарбы, урматтуу кара кулжалыктар? Өзүңүздөр билесиз, ушу 25 марттан 3 апрелге чейин жалпы мамлекетте эл каттоо болуп атат. Ошого жалпы жоопкерчиликтериңиздер менен катышып, ошо келген каттоочуларга суроолоруңузду берген суроолорго жооп берип, ошо жакшы мамиле кылып, ошону жакшынакай ошо районубузда ошо эл турак жай менен эл каттоону жакшынакай өткөрүп алат. Жалпы баарыбызга ийгилик болсун. Аягына чыгып, ушу жалпысынан мамлекеттен берген тапшырманы жакшы жыйынтыктардан чыгарайлык. Рахмат чоң. Октябрь 2022 жылы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин номер 228 Кыргыз Республикасында 2022 жыл эл жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү жана жүргүзүү жөнүндө токтом ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областына ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 28 ноябрь 2022 жылдагы номер 615 буйругу чыккан. Анын негизинде Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясынын 30 ноябрь 2022 жылы номер 405 буйругу чыгып, эл жана турак жай фондун каттоо боюнча райондун аймагында комиссиянын курамы түзүлгөн. Ал комиссиянын курамында жетекчи болуп райондун акиминин биринчи орун басары Талант Тойчубек Карымшаков дайындалган. Бул иш жобо иштелип чыгып, бардык тиешелүү мекеме, уюм, айыл өкмөттөргө таркатылып берилген. Ошонун негизинде райондун аймагында 10 координатордук участка, 39 инструктордук бөлүм жана 380 каттоочу ишке тартылган. Эл жана турак жай фондунун каттоонун 2 этап менен өтөт. Биринчи этабы 25 марттан 3 апрелге чейин ылдык зона. Ал эми алыскы зоналар, алыскы аймактар делет 23 апрелден 2 майга чейин болуп эл жана турак жай фондунун каттоо жүргүзүлөт. Урматтуу Кара-Кулжа районунун тургундары, мына ушу эл каттоо учурунда сиздерге каттоочулар барып каттоого барышат. Ошондо суроолоруна туура так жооп берип, ушу каттоочуларга көмөк көрсөтүүңүздөрдү суранабыз.